Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Азыр сапарда элем. Баягы биз баштаган сабак бар эмеспи эле? Куранды жеңил үйрөнүү, тажвид менен окуу деген. Ошонун башталыштарын баштаганбыз, тамгаларды. Ошону улайбыз туугандар. Азыр башында бир кайталап кетейли, унутуп калган жоксуздарбы? Бул алиф тамга, билесиздер э? Ушундай таякча кетсе эле биле бериңиздер. Мунун баары алиф тамга. Алиф. Алиф. Кээде ушунун үстүнө аракеттер болуп калат. Жеңил эле, биле аласыздар. Мисалы, мындай болуп турса А, мындай болсо И, алдына түшсө. Кайра мынтип кайраса У. Ошондо А, И, У. Бул кайсы тамга? Ба, Б. Ушундай болуп туруп. Баштаганда оң жактан баштайсыздар. Мындай. Ба. Ба. Ушул эле формада жазылат дагы, үстүндө эки точка болгон Т болот. Т. Мындай баштайсыздар. Т. Точканы да бияктан башташ керек, оң жагынан. Андан кийин кайсы тамга? Фа. 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 Андан кийин кайсы тамга? Жим. Көрдүңүзбү? Жим. Жим. Ушул негизи формалар окшош эле, мында карасаңыз, 3 форма бар. Ушул окшош. Эгер ичинде жазылса точка, жим болот. Үстүндө болсо хо болот. Бул үчүнчүсү точкасы жок, жөн ха болот. Жим. 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 Хо. Ха. Андан кийин кайсы тамга? Андан кийин дел. Дел ушундай кыскараак. Мисалы, бул жер жол болсо, тетрадьтын жолу. Мындай кылып жазбаш керек да. Мындай. Дел. Дел. Ушунун эле үстүндө точкасы болсо эмне болот? Дел болот. Мына. Дел. Биз муну кайталап баратабыз, э? Андан кийин кайсы тамга? Андан кийин ро. 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 Бул ро жол сызыктан өтөт. Сызык жолдон өтөт. Мисалы, кандай десек, мисалы, бул жол болсо, рону жазайын деп атсаңыз, мындай кылып жазасыз да. Көрдүңүзбү? Ушундай кылып түшөт ылдый. Ошо ро эле окшош болгону точкасы болуп калса эмне болот? З болуп калат. Зай. Ушундай эле. Зай. Зай. Андан кийин кайсы тамга? Син. Син тамгасы. С. Оңой эле 28 эле тамга да арат. Мына. Син. Син. Ушундай эле жазылып, бирок үстүндө 3 точка болсо эмне болот? Шин болуп калат. Шин. Шин. Ш деген тамга да эми бул. Андан кийин кайсы тамга? Сот. Сот. Дай баштап туруп. Сот. Сот. Со. Син менен сот айырмасы бул жоонда со. Со. Син. Мына. Деп. Мына. Сот. Ушундай эле точкасы болуп калса дот болот. Жана Куран окуп атканда валадоллин дегенде ушуну айтасыздар да, ушу до. Зо эмес, за эмес, со эмес. До. 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 Андан кийин кайсы тамга? То. То. Мына. То. То. Та менен тонун айырмасы бар.
Бұл та бұл жұмшақ жүйені а, та. А бұл то. Тодон қайсы тамға? Во. Андан кейінші айн. Шындай? Айн. Алейхим деген. Сиротоллерина ан'амта алейхим. Андан кейін шындай еле жазылып, бірақ точкасы болса ғайын болады. Ғайын. Bir қайталап қойылы, тамғанынан башқы ортан қолданылатын сөздер мисалдарды жазамыз. Ғайын. Ғайын. Андан кейін қайсы тамға? Фа. Фа мындай. Фа. Ф тамғасы. Фа. Андан кейін қоф. Фа да жазса қоф ылдый чөп. Қоф. Андан кейін каф. Каф мындай жазады. Каф. К бұл. Тек қ болса бұл к. Мындай бұл. Мындай, ментіп қойсыз. Ментіп. Ай, тұр емес, бұл. Мындай қылыпты. Мындай хамза қойып қойсын. Андан кейін лям тамғасы. Лям. Лы тамғасы. Лям. Сапарда жүрдім еле, сіздермен қайталады осы. Лям. Андан кейін мим. Дайна. Мим. Андан кейін нун тамғасы. Нун. Андан кейін ха. Ха емес бұл. Хо емес бұл. Ауа үйленіп шығады. Ха. Андан кейін кетамға? Я. Андан кейін вау. Жақсылап бір қайталап қойыңыздар, анан жаңағы көнігілерді жазайбыз. Ортодо башқы жазылыштарын. Вау тамғасы бұл. Вау. В емес вау. Жұмшақ. Вау.